11 каналында Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып турам. Саламатсыздарбы? Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөрү боюнча эртең күн ачык болушу күтүлүүдө. Бирок жылуу кийиниңиздер, анткени абанын температурасы көпчүлүк аймактарда төмөн болуп, туман басат. Анда ара бир аймактарга кененирээк токтолсок. Кытайдагы кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында эртең күн ачылат. Буга байланыштуу Үрүмчүдө бүгүн жааган кар эртең эрип жок болот. Казакстандын түндүгүндө аба ырайы туруксуз. Мисалы, бүгүн Астанада күнбүркөө болуп туруп, кар эртең жаайт. Алма-Ата шаарында болсо асман ачык бойдон сакталат. Өзбекстандан орун алган жаандуу циклон эртең толугу менен таркайт. Абанын температурасы көпчүлүк аймактарда орто ченемден жогору болот. Түркмөнстанда да күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Дашогуз өрөөнүндө 14 градуска жылуу болсо, Ашхабад шаарында 17 градуска жогору. Тажикстанда бүгүн жааган жаан эртең да токтобойт. Душанбе шаарында күндүз асман бир аз ачылып, кайра эле күнбүркөө болуп, жаан жаашы күтүлүүдө. Хорок өрөөнүндө да жаан жааса, Ходжент шаарында күн чайыттай ачык болмокчу. Кыргызстанда 10 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт, кээ бир аймактарды туман басышы мүмкүн. Тоол аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. 11 каналынан кайрадан көрүшкөнчө.